андан да кыска болуп калышы мүмкүн. Мен пикиримди эмес, азыр сунуштарымды бөлүшүп кетейин дедим. Олжобай мырза мененби же болбосо Олжобайдын коллегалары ушундай жаңыча биздин Кыргыздын эгемендигибизге жетишүүгө кылган аракетибиздин тамчыларыбыздын бири ушундай кыргыз тилиндеги адабий форумдун өтүшү. Анан эмкиси да күтүлөт деп ойлойм. Анан ошол эмки күтүлгөндөрдүн панелдердин мүмкүн мындай талкуулар дагы тереңирээк сунушталат. Анткени бул талкуу болгон. Биз азыркы Саржан Жигитовдун деле сөзүнөн уктук, бирок бүгүнкү күндө дагы болуп атат. Анча терең эмес менин оюмча. Ошондуктан бул талкууну улантышыбыз керек. Азыр дагы четинен кичине талаш пикирлер айтылып кетти. Ошондуктан бул маанилүү экени бардыгыбызга таандык. Аны эмне жөнүндө? 1917 жылдан баштап пролетариат диктатурасы орной баштаганда адамзаттын өнүккөн жолунан башкача эксперимент өтүп, адабиятка дагы адамга тиешелүү, коомчулукка тиешелүү башка ой пикирлер таңууланган. Анан коммунисттик идеологиясы бир идеяны, большевиктердин идеясын монополияга айландырып, идеологияга айландырып, монополияга айландырып, тоталитарлык бир гана чындык деп атап койгон. Ошол кезден баштап дүйнө жүзүндөгү болгон адамга, коомчулукка тиешелүү илим пикирлер четке кагылып, классалык гана электен өтө баштаган, коммунисттик пропаганда агитация үстөмдүк кылган, башыбызга түшкөн. Бүгүнкү күндө ошол талкуу дале уланып атат. Биз совет доорунда кыргыздар төрөлбөй калды деген киши жок. Төрөлгөн. Ооба. Кээ бир элдер кырылыптыр таза эле. Мына коңшу элдерибиз кыргыз тилге окшош тилде сүйлөгөн деп Алтай Хакастар айтып атат, биз асайып баратабыз деп. Кыргыз эли асайган жок, көбөйүп келатат. Бирок массалык репрессиядан башыбыз өттү. Ата-бабаларыбызды жоготтук. Көп нерсени жоготтук. Бирок ошого карабастан элибиз сакталыптыр, тилибиз сакталыптыр, адабиятыбыз сакталыптыр. Арасынан баардыгы эле коммунисттик идеология толук бойдон багындырылбаптыр. Эзоп тили менен жазылган Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын эми тереңдигин түшүнүп бири-бирибизге бөлүшүп айтып келатабыз. Мисалы биринчи мугалим деген ал дүйшөндү мыктылап эмес, дүйшөн ошол системанын, диктатуранын бизге таңуулаган жоокери болгонун дагы башкача көз караш менен таанысак болот. Мисалы бул жердеги менин толук бойдон пикирлеш болбогон Каныбек Иманалиев деп отурат го, бир кезде аябай жакшы айтып чыгыптыр. Орускул деген каарман болгон ак кемеде деп. Анысына мен толук бойдон кошулам. Мен кичинекей чагымда эле ошол кишини кыргыздын мүнөзү эмес, орустун мүнөзүн таңуулаган, мүнөзүн тааныган мен. Ошон үчүн мен Каныбекке ошол сөздү таратып элге түшүндүрүп бергенине чоң ыраазычылыгым бар. Биз руханий байлыгыбыз, руханий мурасыбыз менен адамзаттын табылган, адамзаттан табылып жүргөн адамга, коомчулукка тиешелүү илимдеринен артта калбашыбыз керек. Ал илимдерди бизге илим катары, математикадагы илим болсо кыргыз баш тартпайт, физикадагы илим болсо баш тартпайт. Анан адамга, коомчулукка, мамлекеттүүлүккө тиешелүү демократия, парламентаризм деген илимдерден биздин мурда бизди багындырган империя баш тарттыргысы келет. Ошон үчүн менин оюмда Кыргыздын астында максат турат. Руханий мурасты коргоо менен ошол адамзаттын жетишкен интернетинен артта калбайлы, iPhone, Toyota, Mercedesтеринен артта калбайлы, анан адамга тиешелүү демократия, парламентаризм деген илимдерин терең түшүнүп, андан да артта калбайлы. Анан руханий байлык менен илимди калыштырбайлы, жууруштырылат. Эгерде ага акыл эсебиз жетсе. Экинчиси, илим түшүнүктөрү менен көркөм тил. Биздин Бакытбек Абдуллаев айткандай,
кыргызчага эң алдыңкы кызыктуу китептерди которуп берип тараталы десек орчулук бар. Көрсө биз такай журналист болобу, медиа болобу, эң атактууларыбыз арабыздагы же болбосо бардык жерде биз көркөм тилге ээ болгондорду тандайт экенбиз. Түшүнүктөргө, заманбап илимий түшүнүктөргө, ошол адамга, коомчулукка тиешелүү демократия, адам укугу жана парламентаризмге тиешелүү түшүнүктөргө алар дале ээ болбой артта келатыптыр. Анткени тил менен эле алек болуп атып, түшүнүктөргө, илимий түшүнүктөргө өтө көп кызыга элек. Бизге биринчи ирет адамзаттын табылгасы болгон илимий түшүнүктөр керек. Тил байлыгы меникиндей орустардын арасында өсүп чоңоюп, төк акындардыкына жетишпеген болсо деле, ал экинчи критерий. Сөзсүз түрдө ар бирөөбүз кыргыз тилди билишибиз керек, сакташыбыз керек, коргошубуз керек, жайылтышыбыз керек. Бирок эң биринчи ирет кыргыз элинин сакталып калышына керектүү алдыңкы илимий түшүнүктөргө ээ болушубуз керек. Анан кийин көркөм тил болсун. Көркөм тилди астыга койгонубуз бул жаңылыштык. Ошон үчүн Бакыт Абдуллаев китептерди которулбай атат. Биз баарыбыз катышып жүрүп ошону билебиз. Биз алдыңкы китептерди которолук десек, тил байлыгы бар, бирок которо албай түшүнүктөрдү өзү түшүнө албай атат. Инглиш тилиндеги алдыңкы илимий түшүнүктөрдү, гумандуулукту жана сабырдуулукту жана адамзаттын табылгасына жетишкен психологиядагы, эмоционал интеллиженстеги, бизнестеги, экономиктеги түшүнүктөрдү алар жакшы жеткизе албай калышат кыргыз тилинде. Канчалык көркөм тилге ээ болсо дагы, бирок түшүнүктөрдөн артта калганы үчүн. Кыргыз тил балага кызыктуу болобу, болбойбу? Бүгүнкү күндө кыргыз тил Корейдин K-pop менен атаандашат. TikTok менен атаандашат. Эң кымбат сатылган, дүйнө жүзүнүн эң көп акчасын топтогон Harry Potter жана башка фантази спикерлер айткан фантази китептер. Ошолор менен атаандашат. Эгерде биз кыргыз тили биздин балдарыбызга кызык болсун десек, ошону эске алышыбыз керек, четке какпай. Кайп эле тиреше бербейт, TikTok менен, K-pop менен, жана Harry Potter менен, жана фантази китептер менен. Биздин кыргыз тил китептерин ачсаңыз, баягы менин чоңотамдын атасы жашаган чокойлор тартылып турат ал китептерде. Жана ошол кездеги ошолор жашаган түшүнүктөр. Тиги иче карынды тазалаганды гана үйрөтпөгөн эле болбосо, калган баары бар. Бүгүнкү күндөгү балдар, мисалы Бишкекте мен акчаны чөнтөгүмөн чыгарбай алгам. Карта деп ойлойсуңар. Картаны дагы эмес. Мен ол саат менен төлөп жүрөм. Балдар ошого кызыгат. Ошону жазган кыргыз китеп барбы? Жок. Кээ бирөөлөргө азыр могу жерден отуруп алгандарыңарга жаңылык, могу саат менен төлөп жүргөнүм. Мына заман бар. Ошонун баардыгы алдын ала кыргыз китептерге жазылыш керек. Мына ошондо кыргыз тили балдарыбызга кызыктуу болот. Эми СССР мезгилинде биз СССР мезгилиндеги чөп өспөй калган, бак өспөй калган деген сөздөн алыспыз. Бирок ошол кездеги кайсы баалуулуктардан, кайсы принциптерден, анан массалык репрессияга курман болгонго макулдук бергенибиз эмнеден болуп кеткен, ошолорду тереңирээк түшүнүп, ошолордон баш тартканды аракет кылышыбыз керек. Бири-бирибизди туура түшүнүп, бири-бирибиз менен кичине мүмкүн категориялык түрдө бардыгына каршы болбош керек деген сөздөн көрө, анда көрө электегенди үйрөнүшүбүз керек. Decolonization, desovietization, decommunization. Ошол сөздөрдү терең түшүнүп, электегенди, айырмалаганды үйрөнмөйүнчө биздин эгемендикке жол өтө татаал, узун болуп кетет. Акыркы сөз маалымат. Азыр жаңы видео чыкты. Биз эгерде кыргыз адабияты, кыргыз тили десек, кыргыз китеби десек, Гордон Маламуш деген киши менен интервью кылыптыр. Маламуш деген бул
СССР мезгилинде да КГБнын жетекчилеринин бири болчу. Андан кийинки Украинадагы ошол атайын органдарда жетекчи болуп иштеген киши. Ошол интервьюда көп нерсе айтылган. Эки нерсе бар. Биринчиси, мен урматтаган дейт. Биздин урматтаган бардык чөйрөлөрдө, чыгармачылык, адабият бардык чөйрөлөр. Эң урматтаган, эң даңазалаган кишилердин көпчүлүгү КГБге кызмат кылыптыр. Аны менен бирге бүгүнкү күндө дейт, арабызда эң ультралуу националисттер ошолордун кызматын аткарып жүрүшөт дейт. Атайын кагылыштырып, ультранационалисттик ойлорду астыга чыгарып коюп, атайын элди алдыңкы илимден, алдыңкы түшүнүктөн, алдыңкы баалуулуктардан, алдыңкы эл аралык мамилелерден алыстатыш үчүн ультранационалисттик ойлорду, талкууларды жана кагышууларды ортого салып коюп дейт.